Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, ушундай жагымдуу чыгармадан кийин биз көрсөтүүбүздү алдыга карай улантабыз. Азыр биздин коттуу студиябызга конок келип калды. Жакындан тааныштырып өтөйүн. Бул ырчы өзгөчө айым десек да болот. Элдин баардыгы тааныйт. Өзгөчө сулуу, үнү дагы сонун. Айтор эстрада жылдызы Гүлназ Чыныбек кызы. Гүлназ келгенде эле биздин эфирибиз жарк деди да. Рахмат. Гүллүү эле киргенде эле жарк. Кандайсыңар деле? Хош келипсиз. Киргенде эле ошпат кенде жок, жаллабатта жок. Табылдыбы? Ушул суроону бербей эле. Мейли, кандайсыз? Табылайын деп калды. Табылайын деп калды. Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Кандай келдиңиз? Жакшы. Таңды кандай тоостуңуз? Жакшы эле. Жакшы. Ал негизи канча саат уктайсыз эжеке? Бул суроо канча саат? Күтүлбөгөн суроо. Ар кандай окат, кээде шартка жараша, бирок көбүнчө 8 саатка, 8-10 саат жетиштүү сиз үчүн. 10 саат болсо да. 10 саат болсо анда жакшы болду койсо. 10 саат болсо жакшылык эле дебейсизби? Өтө сонун керемет. Көптөр эле бергиси келген суроо болуш керек. Сиздин ар дайым күлүп жүрүшүңүзгө эмне себеп? Ушуну Кыргызстанда үйрөнө албай жүргөн адамдар көп экен. Мага да Инстаграмга мен айтып бүткүчө эле күлүп атпайбы, кичинече кубандырып жылына карасаңыз. Күлүп туруп сүйлөсөңүз болот. Мен бир күлкүн карап калса токтоп калат. Шашма, кармабай турсун, эфирден кийин кармасын десең, келиңиз. Не деген суроо? Күлүп жүрүш. Ар дайым мына ушундай жогорку маанайда позитивдүү жүрүшүңүздүн себеби эмнеде? Бунун себеби менин оюмча бизде атам кичинекей кезден баштап чымын тарбиялаган да. 2 жолу эле айтып койгон, бирок ошо атам эмне айтса ошону кабыл алып калат болчумун да. Сабакка кетип атасыңарбы, жумушка кетип атасыңарбы, чыгып баратканда сөз күзгү болот го, күзгүгө карап туруп, мен дүйнөдөгү эң сулуу, эң бактылуу адаммын деп өзүңөргө суктанып туруп, анан кийин чыгып калат айтылы да. Мындан кийин эртең менен эфирге келгенде сен күзгү алып кел, карап туруп, бул дүйнөдөгү ал гүл тосуп калыптыр, ал күзгүнчө. Мен дүйнөдөгү эң мыкты алып баруучумун деп баштасам. Ошондо сиздей болуп жаркырап кетем, ооба. Керемет. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, Гүлназ Чыныбек кызынын биз сырын билдик. Эгерде ким ар дайым жогорку маанайда позитивдүү жүрүүнү кааласа, жанына күзгү алып алсын. Капы болгон учурда деле күзгүнү караса боло береби? Күлүп караш керек да. Күлүп караш керек. Мен дүйнөдөгү эң бактылуу адаммын. Мен дүйнөдөгү эң бактылуу адаммын деп шүгүр келтирип турган чыгып калат дейт. Анан эми проблема болот да ар бирибизде элечи. Анан анда дагы атам айтат, эгер чечиле турган проблема болсо, аны эмне кыласыңар башыңарды оорутуп? Ал баары чечилет дейт. Анан чечилбей турганга тем более башыңарды оорутуп ал баары чечилбейт дейт. Бияка эжекебиздин атасы айткан кепти угуп отуруп Махатма Ганди айткан сөздү эске түшүп кеттим. Тополоңдун өз табияты тополоңдон кийин басылат депчи. Ал тынч эле койсоң өз тополоңдон бүтөт дегендейчи. Ошол сыяктуу да. Мына көптөрдүн суроосуна жооп алдык. Мындан кийин ушундай экен сыры, урматтуу теле көрүүчүлөр. Жөн эле күлүп жүрсөк, өзү күлө берет экенбиз, жөн эле бактылуу болсок, бактылуу боло берет экенбиз. Жанагы ким айтмакчы, бактылуу болгуң келсе, бактылуу бол дегендейчи. Өтө жакшы эжеке. Келиңиз, чыгармачылыкта кандай жаңылыктар бар? Чыгармачылыкта жакшы жаңылыктар бар. Буюрса жакында эле жолуксак кандай жакшы деген чыгармага жаратып. Жок болот, анан жолуксак кандай жакшы дегенге. Жок. Такыр таба албай койгондон, такыр таба албай койгондон, жолуксак кандай жакшы. Өтө эле байкуш кылбай койчу. Жок, эми ал жанагы бар анча-мынча окуп. Ал план менен кетип атпайбы? Менде деле жок да, ырлар дагы өзү карайсызбы, кайда жок деп издеп келет, анан эми жолуксак кандай жакшы. Буга чейинки жана дуэт жолуккум келет болчу. Анталык байкуш кылбагыла деп турган эже өзү айтып салгандачы. Керемет. Кандай болду, клип чыкты деп атасыз? Ооба, буюрса. Негизи бул ырдын жаралуу тарыхы эмне болуп калды да. Апам WhatsApp'тан мага ушул ырдын автору Мамырасыл Мавлянов агай отуруп үйүндө ырдаган вариантын жиберипти да, видеосунчу, аккордеон менен. Анан ушуну уруксат сурап ырдап көрбөйсүң, жакшы экен деп. Анан мен өзү обычно аккордеон менен ырдаган ырлар мага жарашпайт, мен мындай ийине жеткирип аткара албайм деп ойлочумун. Деп ойлочусуз. Ойлойт болчумун. Анан ошого эми апам не десе дагы баягы кыялбайсың го, анан макул деп койдум, жөн эле көңүл үчүн биринчи. Анан ошончо унутуп калыпмын. Анан дагы бир убакыт өткөндөн кийин анан апам эмне болду, сурадыңбы деп кайра дагы жиберди да. Аны сурап көрөйүнчү, бир аракет кылып көрөйүн. Анан балким
бир Макул жакшы деп нерсе болуп калса. калабы деп анан номерин издесем номери бат эле табылып калды, чалсам дароо эле уруксат берип калды автор агай. Анан аранжировщикке дароо эле мындай чалсам шаңдоо ырырдап атып эле анан кийин бир жай бул мындай жай мындай башкача стилде да. Башкача стиль. Башка ырчылардан деле өзгөчөлүгүңүз ушунда болуш керек Гүлназча, мындай ар дайым күлүп жүргөнүңүздү, анан ар дайым мындай шаңдуу ырларга көп басым Көбүнчө ооба жай ырым такыр жок болчу го. Анан бул биринчи жайырбы? Жок, бул экинчи болуп калды. Биринчи экинчи жайыр болуп баягы Элеба кыргызымды, бирок анын клиби жок. Жөн эле жөн гана буйруса болот аткарып көрдүм. Анан азыр бул ошондой экинчи жайырыңызга биринчи клип жайыр болду. Биринчи клиби менен биринчи жайырым болуп калды да. Анан кийин ырдап көрсөм, даже ошо записке барып ырдаганга чейин өзүм мындай сомнение болуп, кандай болуп калат экен? Мен угармандар менден мындай ыр күтөбү күтпөйбү деп ойлонуп, мындай современный Жакшы эле кабыл ыр алышты күтөбү экен деп. Анан чыгарсам ооба, мен наоборот мен күтпөгөндөн бул ыр биринчи жолу өзүм YouTube каналыма чыгарсам, миллион клиби жок эле миллион угарман топтогон ыр болду да. алгандай ыр болду экен. Анан болгондо дагы баягы кайдадай болуп, бул кичинекей кыздардан баштап чоң улуу муунга чейин баягы видеолор тартып жөнөтүп атышат да, ушул ырды ырдап. Ошолорго өздөрүнчө клип тартып. Өздөрүнчө анан жолуккандарын Жолуккан жерден эме жолуккан жерлерин, анан атасы үйүнө кирип келгенде балдары чуркап баргандарын апалары тартып монтаждап ушундай аябай таркап кетти да. Жолуккысы бизге келгендер дагы көп бир экен. өзгөчө таасир калтырып атса керек күнөн сайын айрыкча. Анан өзүмө да аябай жагып калды, өзүм да кайра угуп атам. Демек Өзүмө да жактырып койбойм. демек жолуккусу келгендер көп окшойт Керемет. Клипти канча күндө тарттыңыз? Клиптин идеясы кимге таандык? Клиптин идеясы негизи Эрнест экөөбүзгө таандык, Эрнест Сыдыковго. Ал айтып, мен айтып, ортодон идея жаратып, тууган уруктарыман идея сурап дегендей. Анан жашынакай эле. Тууган да жардам бергенден кийин кантип күлбөй жүрөсүң? Ошондо. Анан жашынакай эле барып, көбүнчө клиптердин баары мен Бишкекте тартылган да. Анан биринчи жолу Ошко барып тарттык, анткени мен өзүмдүн бир туугандарым ата-энем да тартылды. Мектептер тартылды, ушундай көп адам тартылды да. Эң көп адам катышкан клип болду. Келиңиз, ушул жерден токтотолу. Урматтуу эле көрүүчүлөр. Мен клипти уже көрбөсөм болбойт. Азыр Бир жери калып калды да. Жок, айта алыңызчы мейли, айта алыңызчы. Анан ошо биринчи баары 2 күн тартканбыз да. Анан келип монтаждаганга келгенде клип өчүп кеттир да. Бул жери калыш керек болду экен негизи. Ошончадан тарткан клип өчүп кеттир да. Анан кайра Бир тарттыңыздар? сыйра ыйлап. Анан кийин жаман где-то Гүлназчы ыйлайт экен көрсө. ий айтам. Көрсө ыйлайт Анан экен. кайра башынан барып тартып келбедик да. Кайра башынан тарттык да. Кайра башынан ар бир кадрын. Ар бир кадр кайра башынан. Керемет. 2 эле сценка калып калыптыр, калган баары өчүп кеттир да. Өзү общий 6 сюжет тарттык. Байкадыңбы? Эжекем элдин баарын жолуктурду дагы өзү кетти бирөөгө жолукканычы. Буюрса кийинки клиптен чыгат. Жолуктум кандай жакшы болуп, Эми ушуну деген баягы теле көрүүчүлөрүбүзгө акапелла аткарып бербесе болбойт го, Канат? Ушул эле ырды. Макул. Мен Мунун планы башкача эле да. Башка эле ырды ырдатсакпы деп аткам негизи негизичи. ушул ырды аябай мага өзгөчө таасир калтырды. Багып Бар кылдырды. болгону кандай жакшы. Гүлайым үчүн мейли. Жолуккан кандай. Мен 3 теле 4 теле ырдатып берем, баягы ырчылар келсе ырдаткыла дейт го. Анан кийин биз эле көп эле сүйлөй бербей. Керемет. Музыкасы жок. Чыныгы жүздөр менен, чери жок сөздөр менен, жаркырап күлүп турган, жайнаган көздөр менен, жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Бар болгон кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Жолуккусу келбеген кишилер деле жолуктуруп турган экен да. Ала бирөөгө эгер мындай намек таштап же болбосо баягы тарыхка калтыра турган болсо Инстаграмга жолуккан кандай жакшы деп эле таштай берсе болот экен. Сен ушу бирөөгө дайыма калтырган бар негизичи. Жок, мен ойлоп атпайм да. Жолуккун келбеген киши менен деле ырды окуп отуруп, кой жолуга берейинчи деп. Ошондой учурлар болду да. Анан Эмеде бир классташым Америкада да, Талай дегенчи. Ошого клип чыга элек болчу. Ырды жаңыр жаздырдым деп классташтарыма да презентация кылып коем да. Аны жиберсем ал бу ошону эртең менен угуптур дагы, ошо Америкадагы кыргыздарга жолугучуптур да.
кызыктуу фактор деле көрчү. жол көрө турган ырго депчи. Айрыкча алыс жакта жүргөндөр аябай баягы сагынып, жолугуну эңсеп калышат го. Азыр отуруп айылды сагындым, айылда жүргөн күндөрдү сагындым. Үйдөгү чоң ата чоң элеримди сагынып, мындай толкунданып отурам. Керемет. Ошерден эле момдайынан баштай ийсең, өтө бир керемет чыгарма болуптур. Буюрса бул Кыргыз YouTube каналындагы эң көп көрүүчү болсун деп тилек кылам. Амин. Керемет. Эжеке, кийинки суроо. Буюрса келечектеги Гүлназ Чыныбек кызын кандай элестетесиз? Ушундай эле чаркылдаган. Кудай буйрса эми чоң пландар бар. Анан алдын ала айтсаң ишке ашабы ашпай калабы. Келечекте деле ушул эле тармакта, бирок бир эле кесип эмес. Ар тармактан өзүңүздү сынап көрдүңүз беле? Балки мисалы үчүн тасмага болобу, кино тармагында болобу? Бул билет окшойт же көз ачып экен. Мен негизи мындай ортодочу мындай эң эле жөнөкөйүңүздөр мен окшойм, Жок, негизи чыгармачылык адамдар ушундай болот го, өзүнүн кино тармагында дагы сынагысы келет го. Ошоntип сынап көргүм келет болчу, анан жакында эле сыныштышты буюрса. Бир айдын ичинде съемка башталайын деп атат. Мына мен билген окшойм. Кудай буюрса. Аны айтканга унутуп калыпмын эле, азыр айтсам керек. Эмне болгон кино болот экен? Акта образыңыз кандай экен? Сиздерге сценарий берилди да? Болжолдуу түрдө берилди. Мен башкы ролдо экен. Мугалимдин ролун аткарат экен. Жарашат. Жарык кеткен мугалим жанагы. Социалдык тармакта жүрөт го, ар бир окуучусун ошондой эле бир мугалим болсоңуз керек. Керемет. Караңыз эжеке, сиздин келгениңизге 25 мүнөттөн убактын жүзү болсо дагы бир 5 мүнөттө эле олтурганда күлүп эле олтуруп өткөрүп ийгендей болдук. Артка жылдырып койсок. Кайра саатты барып жылдырып койсок сонун болот эле эжеке. Чоң рахмат ушинтип эртең менен туруп убактыңызды бөлүп, жалпы эле биздин кыргыз журтчулугуна жарык этип, энергия тартуулап, ананда көп кишини бүгүн жолуктургуңуз келип койду окшойт. Сизге эркин микрофон берели. Андан кийин маекти жыйынтыктайбыз. Чоң рахмат силерге дагы ушундай куттуу студияңарга келип чакырганыңарга рахмат. Эртең менен таң уйкуңарды кечип элге жакшы маанай тартылап жүргөнүңөргө дагы жалпы элдин атынан да ыраазычылык билдирейин. Ал эми жалпы элибизге, журтубузга тынччылык болсун, эч качан эч ким оорубасын, жалаң жакшы күндөрдө бири-бирибизди жаркырап тосуп алып, жолугуп эле жүрө берели. Ой, бали. Рахмат. Чыгармачылык бийиктиктерди, ийгиликтерди, кандай максат тилек болсо, бардыгы сиз ойлогондон көбүрөөк орундалып, ушинтип жакшы жаңылыктарды эл менен, биз менен бөлүшүп жүргөндө жараткан баарыбызга насип болсун. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз берүүбүздү андан ары улайбыз. Кийинки тасмада Шөкүлө тууралуу баарыбыз чогуу көрөлү.